Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитети 16 февралдагы отурумунда укук бузуулар кодексине тышкы миграция жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун биринчи окууда карады. Анда Ички иштер министрлиги Кыргызстандагы коомдук жайларда тажатма тилемчиликтин деңгээлин төмөндөтүү үчүн аларга айып пул салууну, чет жактан келген кайырчыларды мекенине депортациялоону сунуштады. Баяндамачы тилемчилик кылуу акыркы жылдары Бишкек, Ош шаарларында күч алганын белгиледи. Өзгөчө кооптуу көрүнүш жолдун жүрүүчү бөлүгүндө тилемчилик кылуу бул айдоочуларды алаксытып, авариялык кырдаалды жарышына себеп болууда. Колдонуудагы мыйзамдар, анын ичинде Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодекси жана Кыргыз Республикасынын укук бузуу жөнүндө кодекси бул маселени кыйыр түрдө жана жөнгө салат жана тажатма тилемчиликке каршы комплекстүү укуктук механизмди камсыз кыла албайт. Натыйжада колдонулуп жаткан чаралар жетиштүү алдын алуу таасир бербей келет. Мыйзам долбоору менен коомдук жайларда тажатма тиемчилик үчүн так жоопкерчилик киргизүү, жолдун жүрүүчү бөлүгүндө тиемчилик кылууну өзүнчө укук бузуу катары кароо, аялуу адамдарды тилемчиликке тарткандар үчүн катуу санкцияларды белгилөө жана укук бузууну кайталап жасаган чет өлкө жандарды биздин өлкөдөн чыгарып жиберүүнүн укуктук негизин бекемдөө сунушталууда. Бул чаралар муктаж жандарды жазалоого эмес, коомдук тартипти бузган жана адамдардын коопсуздугуна коркунуч жараткан аракеттерди токтотууга багытталган. Талкууда айрым депутаттар коомдук жайларда жана автоунаа жүргөн жолдордо кайырчылык кылгандар жол кыймылынын коопсуздугуна коркунуч туудураарын айтышты. Мыйзам долбоорунда сунушталып жаткан айып пулдун көлөмү, аны өндүрүү маселеси боюнча да суроолор берилди. Кош бойлуу аялдарды жана майыптыгы бар адамдардын тилемчиликке тартуу 200 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айып пул салууга алып келет деп жазат атасызда. Эгерде бул жарандар ошол 200 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айып пулду төлөй албай калышат, эгерде булар психикасы ооруган жарандар болсочу, анда аларга кандай чаралар көрүлөт? Ошо 200 эсептик көрсөткүчтү кандай өндүрөсүңөр? Буюнча 162 беренеге киргизип атабыз. Туура улган жарандарды, башка жарандарды, психикалык оорулган жарандар болсо алар деген ошонун үстүнөн караган адамдарга айып пулдар салынат. Бул жерде улгайган жарандарды, психикалык оорулардан жана булардан жапа чеккен адамдарды, ошол эмеге тилемчиликке тарткан адамдардын үстүнөн биз чара көрөбүз. Ошондой эле эл өкүлдөрү коңшу мамлекеттерден келип кайырчылык кылган жарандар көбөйүп жатканын белгилеп, аларды депортациялоо зарылдыгын белгилешти. Ички иштер министринин орун басары долбоордо мыйзамды улам бузуп тилемчилик кылган чет өлкөлүк жарандарды өлкөдөн чыгаруу сунушталып жатканын, чыгарылгандар 2 жылга чейин Кыргызстанга кайта албастыгы кошумчаланды. Жалпы мамлекетибизде кайырчылар бүт толуп кеткен да, айылдаргача. Андан чет өлкөдөн келген жарандарды сиздер кантип аныктайсыздар? Рысбек Самыч, эгерде чет өлкөдөн келген жарандарды паспорттары болсо деген, ал паспорттар менен биз замат эле аныктайбыз. Анын үстүнө биздин эгер паспорттар жоксо, биздин жарандар болсо, анда өзүнүн таануу боюнча деген биздин система аркылуу бат убактын ичинде аныктап кое алабыз. Эгерде чет өлкөлүк жарандарын десе, анда буларды кармап туруп, ошол Өзбекстандан келген болсо, Казакстандан келген болсо, ошол жака керектүү каттар жөнөтүп, ошодон бат аранын ичинде өзүн аныктап туруп чара көрөбүз. Эгерде ошондой кайталанса, анда биз апарып через чек ара аркылуу чыгарып жиберебиз. Ушулар депортация болгондон кийин кандай мөөнөткө кайра биздин мамлекетке киргенге тыюу салынат? Эми азыркы ошо укук бузуулар боюнча 2 жылга чейин, кылмыш кылган жарандар боюнча 10 жылдан ашык мөөнөтүнө кайра биздин мамлекетке киргенге укугу чогуларды. Деги эле өлкө аймагындагы ири базарларда, көчөлөрдө, мечиттердин жанында, автоунаа жүргөн жолдордо жаш балдар, балалуу аялдар, улгайган адамдар жана башка кайыр сурап олтургандар көбөйүп жатканы тууралуу нааразычылыктар да жок эмес. Аны коомчулукта муктаждык десе, кээ бирлери жалкоолук же атайын кесип кылып алгандар дегендер да бар. Кайырчылык өзү болбогор, окаттал. Эме жаш нерселер иштеш керек да. Иштештин ордуна кайырчылык сурап отурган уят, болбогор окат. Колу буту бар, ден соолугу бар болсо иштеген жакшы да. Билбейм, ар бирөөнүн өзүнүн эмеси боюнча да мүмкүнчүлүгү андай болот. Иштеген эле жакшы окшойт. Жакшы деле эмес, жаман деле эмес. Билбейм, ар кандай да ар кандай. Кээ бирөө айтат, булар бай эле болуп туруп ушинтип өткөн дейт. Кээ бирөө айтат, жокчулуктан, көчө жокчулук болсо керек. Жолго турбаганы жакшы да,
техника безопасность дегенде болуп ошондо. Бул кайрчылар боюнча өз негизичи могу байке туура айтып кетти да. Техника безопасности, дорожный движение бар го, жол коопсуздугучу. Келатып мен машина айдайм да өзүмчө. Жолдо келатканда жолдун ортосунда туруп алат, даже жаш балдарды көтөрүп алат. Мындайчы эми иностранный лицо да. Иммиграционный служба бизде дагы болсо керек, акыры текшерип ошолорду мекенинеби же бир реабилитационный центрге же бир детдомго апарып, детский домдорго апарып жайгаштырып, кичине жесткирээк контроль кылбаса, бардак могу Бишкектечи не за что адамдар камалып кетет могу жердечи, жана самокат ушул кайрчылардын айынан көп адам страдайт этип атат. Мен туугандарым бар ошондой страдайт эткенчи. Мен булга өтө көңүл бурушун мындайча айтканда как граждан катары талап кылам. Аталган мыйзам долбоорун улай депутаттар жыл өткөн сайын соц тармактардагы шылуундар тарабынан жасалып жаткан кайрчылыкты да көзөмөлдөө зарылдыгы жаралганын эскертишти. Нурзат Көчөмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.